Мен Кадырова Бороо, Баткен областынын Илик районунан болом. Ошо. Мен Акжолтой улан Нарын областынын Очкор районунан болом. YouTube'дан эле көрдүм. YouTube'дан көп көрүп, эмне кылып атып анан кийин Москвада иштейт элем. Биякта Бишкектен кызым азган дейт. Ушуну көрчү, кызым караштыр, мага аябай жакты. Мен бул илгертен мечтам болчу эле да, ушундай болсо жакшы болот эле деп. Анан кийин кызым көрүп, анан экөөбүз кеңешип, биринчиден кызым кичине эмне болду. Апа кандай болот экен мындай деп. Анан кийин дагы токтоп калды да, кайра эле мен кызым азган дедим. Болду эми кызым. Сразу эле бар дагы консультация алып, оформленияга кире бердим. Анан ошо оформленияга келип консультация алып, сразу оформлять этип коюшту. Март айында турдук. Апрелден баштап уже 12.500 төлөп аттык. Анан ошо эми буюрса мына бүгүн оформление болду, үй мага өттү. Эми ушу кеңешип ортодо жанаганы бөлүшүп 10 жылга деп эмне кылды. Эми биз 14.500 төлөйбүз да. Ошо эми мага аябай жакты, шүгүр, ушундай жакшы, Аллага шүгүр. Ушу келечек кооперативини ойлоп тапкан ошо Элеман мырзага абдан терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле ушул жерде иштеген иштөөчүлөргө, жумушчуларга баарына чын ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик, үй бүлөсүнө бакыт, дайыма ушундай иштери алга жүрүшө берсин, ушундай жакшы сооттуу иштерге. Мен деле интернеттен, YouTube'дан көрдүм. Көпкө көрдүк биз деле. Башында ишенбей, бир жумада ойлондук. Анан бир жумадан келип бияка договорго кол койдук. Ошо. Канча сомго келишиңиз? 2.500.000 келишим түзгөнбүз. Алгачкы төлөмдөрүңүздөр туурасында айтыңыздар. Канча сом төлөдүңүздөр эле бар? Биринчи баштапкы 25%, анан субсидия 94% ошолду. Канча сом төлөдүңүздөр? Биз биринчи 500 миң төлөдүк. Анан вступительный взнос деп анан 4% дагы 80 миң төлөдүм. Ошол анан кийин эле апрелден баштап эле ошо 12.500 төлөп келатабыз. Биз болсо 625 миң төлөдүк биринчи. Март айында очередке турганбыз. Ошондон бери азыркыга чейин төлөп келатабыз ай сайын. Эми үйүңүздөр туурасында билгеле болот эжеке. Үйдү кайсыл жерден алдыңыздар? Анан канча бөлмөлүү деги эле үйүңүздөр туурасында берсеңиздер да. Биз Новопавловкадан алдым. 4 комната экен, 2 временкасы бар экен. Мында стройка эмне бар экен да мында. Баары шарттары менен сулары мындай жакшы, жакшы. Мен болсо Киркомдон алдык. 6 комната, 5,5 соток ушундай. Өзгө жакты, аябай жакшы экен. Ошо. Жер тамы. 2,5 кошумчасы. 2,5 доллар башында. Биз келишип 15.200 төлөй турган болду. Буюрса эртерээк эле төлөгөнгө аракет кылам. Балам экөөбүз иштеп атабыз. 9 жылга бөлүндү. 18.600 төлөйт экенбиз айына. Буюрса эрте бүтүргөнгө аракет кылабыз да. Көптүн катары биле ушундай мигрант болуп иштейбиз Москвага барып. Ошо кичине топтоп жүргөн акчабыз бар болчу. Анан ушуну угуп калып эле анан сразу ошого төлөп ушинтип аймай төлөп жатабыз. Анан кийин көптөр ушинтип кыйналып, кандай жол менен ушинтип үй алсам декен деп ушу акча топтолуш деле кыйын да азыр. Топтолуш кыйын, ошон үчүн мен ушу тааныштарыма, подружкаларыма бардыгын айтып кетет элем. Бирок бардыгы мени күтүп атышат. Сен алып көрчү деп. Анан биз кандай болот экен, анан сенен кийин очередке турабыз деп уже 5-6 отурушат. Ошон үчүн мен ушунчалык ыраазымын кооперативге. Подружкаларымды ойлонбой, коркпой эле келе бергиле. Мына бардыгы жакшы болду. Документация тез эле бүтөт экен. Эч бир ойлоно турган, эч кандай кыйнала турган эчтеке жок.
Мен деле өзүм Бишкекте эле иштейм, жеке ишкермин. Ошо үйдөлөр болуп чогуу барыбыз иштеп атып чогулттук акчаны. Ошентип эле анан бияка келип турдук да. Документацияга көңүл буруш керек экен. Мен дагы 1-2 клиент алып келдим. Алардын документтери туура болбой калды. Основной ошо документке көңүл буруш керек экен. Бирок үй караш деле аябай кыйын экен. Бирөөлөр көнөт, кээ бирөөлөр көнбөйт, бирок азыр бар да түшүнүп калыптыр да. Айтсаң эле сразу түшүнүп эле макулдашып не кылып атышат. Мурда көп элдер ойлонот эле да, ошо алданып калам, эмне болом, кой деп көнүшпөдү да. Бирок азыр жакшы. Бизге кыйынчылык үй издеген болду. Үй таппай аябай оор болдук. Башка кыйынчылык деле болгон жок, ошо үй очередиңер жакындаганда, аз калганда эле үй издеп баштап алсаңар, доого келгенде таппай кыйналат экенсиңер.